Саламатсыздарбы урматтуу Көчмөн YouTube каналынын көрөрмандары. Кайрадан эле сиздер менен мен Сапатаров Дербиш болмокчумун. Бүгүнкү чыгарылышта биздин коногубуз Орозбек мырза келди. Ассаламу алейкум, Ороз мырза. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Атым Орозбек, 2000-жылы төрөлгөм. Баткен областынын Кадамжай районунда төрөлгөм. Эки ооздун маегибиздин башында эле ата энеңизден баштасак, ата энеңизден алынган эң чоң тарбия же сабак кайсыл? Атам бирөө менен урушканда же бирөө менен чырдашып кеткенде унчукпай эле басып кетип калат. Ушул сапаттары жагат мага. Атам бир да жолу ичип көргөн эмес. Ошонусу аябай таш элентет. Вообще арактын мындай спиртной эменин жытын да билбейт. Жакшы, кайрадан эле ошо сөзүбүздүн баарын эле ата энеңизден улай берели. Азыркы ийгиликтериңизге ата энеңиз кандай реакция кылат? Улуу кишилер болгондуктан телефонду деле карашпайт. Кинолор чыгып калганда кинолордон эле көрүшөт. Жашооңузда эң чоң сыноо кайсыл болду эле? Жашоомдо эң чоң сыноо окууга кеткенде болгон. Сингапурга чет өлкөгө окууга кеттим. Ошондо эң сыноо, эң катуу сыноо болгон ошондо. Бияктан эми самолет көрбөгөн жаным, Кыргызстандан чыгып көрө элек жаным, ашып кетсе Алматыга чейин барып көргөм. Анан 4 пересетка менен Сингапурга учуп баргам. Аяктан көчөдө калгам. Бияктан кагазга жазып туруп эле берип койгон, колума карматып койгон. Могу адреске барасың деп эле. Тил билбейсиң ошо. Өзүңүзгө болгон ишенич азайып кеткен учурлар болгонбу? Кантип кайтып келесиз? Өзүмө болгон ишенич ооба дайыма эле болот. Андай нерселер бирдемеге жетишпей калганда же болбосо кээде мисалы киного тартылбай көпкө жүрүп калганда ошондо өзүмө ишенбей кетем. Ушул актерский, может, меники эмес, может, башка нерсе атадым деген сыяктуу ойлор келип кетет. Кыялдарыңыздан баш тарткан учур болду эле, ал нерсени эмне токтотту? Кыялдардан ооба болгон. Эми дайыма эле ушундай эмелер өзүңө ишенбестик болуп кеткенде кыялыңдан баш тартып ийесиң. Мындай чоңойгон сайын жаңы нерселерди көрө бересиң да. Анан оорлошуп баратканда эле уже баш тартып ийгиң келет экен да. Актерлукка келген жолуңуз кандай башталды? Кадр сыртында иштеп баштагам бир башында. Художниктин ассистенти болуп иштегем, оператор ассистент болуп иштегем, операторский группада. Ошентип алып анан эпизоддорго тартылып баштагам. Жакшы, сизди соц тармактардан да блогер деп дагы тааныйбыз. Блогерликке шыктанган негизги себептер эмне болду? Ошол жанагы кыскача вайындар тартып баштагам. Ошол интересный, аябай кызык болуп кеткен. Биякта байкелер сүйрөп атып, байкелер Шуңкар байке тарт деп кайра эметип атып эле ошондуктан кызыгып кеткем.